Да, запись кетти. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? 1 сентябрда жашоо өзөгү башталат. Кечээги түз эфирге катышсаңыздар керек жана сиздерге сунуштайм сөзсүз түрдө күндү түз эфирге катышыңыздар. Эмне үчүн? Анткени ал жакта көптөгөн маалыматтарды биз беребиз. Мисалы, 20-сына чейин катталгандар үчүн курс 1000 сомдон, андан кийин уже 1500 сомдон деп биз түз эфирде айтып атабыз. Сиздер да угуп жатсаңыздар керек да. Жана 20-сына чейин катталгандар үчүн деп биз именно 19-20-сына уже 2 эле күн калды да. Эртерээк адамдар эртерээк жүрө беришет да, шашылбай элечи. Ой, эртең бир сүйдү деп ошо менен чыгып кетишет да, настройдон да. Ошол настройлору бар учурда кармаш үчүн биз дароо аларга эмне деп маалымат беребиз? 2-3 күндүн ичинде катталуу керек дейбиз. И ошол учурдагы катталгандарга биз абдан көп мүмкүнчүлүктөрдү, белектерди берип атабыз. Менин 3 курсум белекке берилет жашоо өзөгү курсу боюнча. Азыр маалыматтардын бардыгы 3 курс миллиондук практика. Ал жака кураторлор киргизет да, миллиондук практикалар. Максатыма жетем курсу сырдуу диагностика. Жана ошондой эле именно ушул азыркы акыркы 19-20-сында катталган айым мырзаларды биз дароо Telegram каналда тренажер боюнча 3 күнгө доступ беребиз. Бирок доступ азырынча берилбейт. Пока ошол жака киргизе беришет кураторлор. Сиздер маалымат эле бере бересиздер да, 3 күнгө тренажерго доступ берилет. Тренажер деген ал жакта аябай терең көптөгөн тренажерлор бар. Тренажердин өзүнүн эле баасы 17 000 сомдон сатылган да. Именно ошол жака 3 күнгө доступ белек катары берилет. Ал бирок 10-унда ачылат. Себеби дегенде 10-уна чейин биз жашоо өзөгү курсуна каттай беребиз да. Ошон үчүн чогуу катталыш үчүн бардыгын биз азыртадан уже сунуштай беребиз. 20-сына чейин деп да. Дагы жашоо өзөгү курсунун баасы бүгүн эртең 1000 сом, андан кийин 1500 сомго көтөрүлөт деп айтабыз да. И жашоо өзөгү курсу 1-сентябрда башталат. Күндө эртең менен саат 5те турушат. 5тен кийин болсо болбойбу, кечки саат 7де болбойбу, 9да болбойбу деп кечээ комментарийде жазып атышты. Силер айтасыңар, эмне үчүн эртең менен саат 5те, эмне үчүн 6да эмес, эмне үчүн 7де эмес да? 5те болуп атканынын себеби именно 5тен 6га чейинки убакытта биздин подсознанияга жаңы программа, жаңы максаттарды киргизүү максатында да биз эртең менен атайын эрте турабыз. И 5тен 6га чейинки убакытта бизге эч ким тоскоол болбойт. Үй бүлөбүз тоскоол болбойт, балдарыбыз тоскоол болбойт. Өзүбүз менен иштөөдө да жумушубуз тоскоол болбойт. А вот 6дан кийин уже жумуш башталат. Мисалы, меники деле 6дан кийин уже болду. Мен балдарымды мектепке даярдайм. И 6дан кийин уже бардыгыбыз тең жумуш менен кетебиз. Анан 5 күн болот жашоо өзөгүндө курстар. 5 күн понедельниктен пятницага чейин биз жашоо өзөгүндө 5тен 6га чейин иштейбиз. Ал жакта эмнелер менен иштейбиз? Максат коюунун үстүнөн күндө да максатка тоскоол болгон блоктор менен зарядка, физзарядка, то есть суу ичүү, мисалы, суу ичишим керек эле мынча литрде мынча граммдан дей беребиз, бирок аны ичпейбиз. Жашоо өзөгүндө биз күндө эртең менен суу ичебиз. Сууну жөн эле эмес, ниет кылуу менен да. Мисалы, көптөн бери намаз окушум керек эле дегендер болсо, алар намаз окуса болот. И максатым менен иштешим керек эле, чото көптөн бери максат менен иштебей койдум дегендер именно максаты менен иштейт. Булардын баардыгы эмне? Албетте биз өзүбүзгө дисциплинага түшкөнгө жардам беребиз. Тияка барышым керек эле, тиги зарядка кылышым керек эле, тиги спорт залга барышым керек эле деп бара албай жүргөндөр барып башташат да. Мындайча айтканда, жашоосундагы баардык жасашым керек эле деп уже 1 айдан бери, 1 жылдан бери да жылдап, айлап жасабай жүргөн нерселердин баардыгын вот кыска убакыттын ичинде, 1 сааттын ичинде биз баардыгын тең иреттеп, күнгө план жазып, баардыгын даярдап алабыз. Дагы жашоо өзөгүнүн өзгөчөлүгү эмнеде? Ошончолук арзан болсо дагы канчалаган көптөгөн курстар берилип атат да. Кошумча онлайнга чыгышым керек эле, кантип чыксам болот, кантип бул товарымды сатсам болот, бизнес кылышым керек эле дегендер болсо дагы
даже бизнеси барлар инстаграмга чыкпайт, жака чыкпайт, чыкканын билбейт, жок дегенде түшүнүк алганды да билишпейт, каяктан кандай кылам дегендер болсо да арасында да анда аларга дагы эң сонун мүмкүнчүлүк бул жашоо өзөгүндө биз Кундуз Таштанованын онлайн сатуу курсу. Кандай курсу? Белекке берилет. Ал макетте жазылган. Ал боюнча дагы кеңден кандай Онлайнга чыгуу мини курсу берилет. онлайнга чыгуу мини курсу Белекке берилет да. Ошол боюнча дагы кенен маалымат берип өтсөңүздөр болот. Эгерде мисалы сиздин кандайдыр бир бизнес курууну, бизнесиңизди онлайнга алып чыгуу боюнча же өзүңүздүн услугаларыңызды алып чыгуу боюнча же деги эле онлайнга кантип чыгып, кантип акча тапсам болот десеңиз, ал боюнча дагы именно ушул жашоо өзөгүндө сизге Белекке мини курсу берилет деп маалымат берсеңер болот. Жана ошондой эле биз ал жактан психологиялык жактан дагы аябай терең иштейбиз. Кандай? Мисалы көпчүлүгү жашоо өзөгү курсуна биринчиден дисциплинага түшүш үчүн келишет, экинчиден өздөрү менен иштөө үчүн келишет да. Мисалы өздөрү менен иштөө дегенде өздөрүнүн жашоосундагы мамилеси, өздөрүнүн жашоосундагы акча да, ден соолук, предназначение десек болот, сүйүктүү жумушун тапкысы келет, акчасын көтөргүсү келет же жаңы жумушка киргиси келет, деги эле жашоосун оңдогусу келет да. Ал боюнча дагы биз күндө дал ошол 1 сааттын ичинде практикалардын үстүнөн иштейбиз. Өзүбүздү сүйүү боюнча айтып атпайбызбы, эгерде мамилеңди оңдогуң келсе, анда ким өзүңдү сүйүп башташың керек деп да. Себеби дегенде биздин мамиледе өзүбүзгө, биздин жаныбыздагы адам бизге кандай мамиле кылып жатса, демек биз өзүбүз ошондой мамиле кылган үчүн бизге дагы сырт жактан ошондой мамиле кылышат. Өзүбүздү сүйүү, өзүбүздү сыйлоо 30 күн бою бул жашоо өзөгү курсунун бул потоктогу негизги сөзү, девизи деп койсок болот да. 30 күн бою өзүңдү сүй. 30 күн бою өзүбүздү сүйүп, өзүбүздү сүйүүнүн үстүнөн иштейбиз. Анткени өзүбүздү сүйгөндө мамилебиз оңолот, өзүбүздү сүйгөндө акчабыз көтөрүлөт, акча өзүбүздү сүйүүгө келет, өзүбүздү сүйсөк ден соолугубуз чың болот, өзүбүздү сүйсөк бизнесибиз жүрөт да. Өзүбүздү сүйсөк, анан өзүбүздүн сүйгөн жумушубуз башталат деп психологиялык жактан абдан көп мааниси бар сабактардын үстүнөн өтөбүз. Ал эми талдоо чебери курсу жөнүндө айтсак, жашоо өзөгү курсу боюнча сурооңор болсо берип өткүлө кыздар. Күйгүзүп алып берсеңер дагы болот микрофонуңарды. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Кандай каршылыктар болуп атат, ким кандай суроого жооп бере албай калып атасыздар? Жашоо өзөгү боюнча кандай суроолорду берип атышат байланышканда. Анан түз эфирге сөзсүз түрдө катышыңыздар. Себеби дегенде кечээ кантип катталабыз дегендер аябай көп болду. Жеке катка номериңизди калтыргыла деп айтып атам, бирок аны көбүнчө биз пост жазганда жазып атабыз да. Жеке катка дегенде адамдар жалкоо болот дагы, жеке катка номерлерин калтырбайт. Ошон үчүн биз кечээ дароо комментарийге номерлериңизди калтырыңыздар дедик. Комментарийге номерлерин калтырып атышты дароо. Бирок ошол номерге түз эфирде болсоңуздар байланыша аласыздар. Түз эфирде болбосоңуздар, түз эфирдин комментарийи болду, кетет. Алар номерин ал жакка жазат дагы эмне кылышат? Күтүп отура беришет, качан мага чалышат деп. Ошон үчүн түз эфирге сөзсүз түрдө кирип, комментарийди карап, бир номерди алдыңыздарбы, чтобы бир адамга 15 адам сразу жазбаш үчүн. Себеби дегенде 15 адам сразу жазганда аларда уже эмне болуп баштайт? Раздражение болуп баштайт. Эмне үчүн мага 15 адам жазып атат деп андай учурлар көп кездешкен. Ошон үчүн мен ушул номерди алдым деп, группада номериңер бар да, бир группада чогуу группаңар бар. Ошол жака мен ушул номерди алдым деп жазып койсоңор, ал номерге уже башка адам жазбайт. Хорошо, комментарий деген номерди дароо алыңыздар дагы, мен сиз менен байланышам деп хотя бы жазып койгула. Жооп бергиле ошол номерге да. Алар күтөт. Жок дегенде 5 адам отуруш керек комментарий деген номерлерди карап.
Анан кийинкилер, конечно, ошол эле ойдон эмес, алар кийин номерлерин башка жактарга да калтырышат, комментарийге калтырат, директке жазышат, ол турат ар тараптан кете берет. Бир адам менен бир нече менеджер байланышы мүмкүн. Чтобы ошондой болбош үчүн дароо бул номерди мен алдым деп жазып коюңуздар, ким алса. Мурунку жашоо өзөгүнөн азыркы жашоо өзөгү эмнеси менен айырмаланат? Программада негизги 3 закон боюнча дагы айтылабы дейт да. Эң сонун суроо. Жашоо өзөгү курсу баарыңыздар билесиздер. Мурун дагы болуп келген. Бул курстун негизги максаты эртең менен эрте туруу, дисциплинага түшүү, суу ичүү, ден соолук боюнча өзүбүз менен иштөө, максаттарды коюу негизги максаты. Анткени мен бул курсту өзүм ушул жөнүндө да сөзсүз түрдө элдерге айтыңыздар. Саткан Жусупованын жашоосундагы эң чоң өзгөрүү именно ушул жашоо өзөгү курсунан башталган деп себедегенде, эгерде бул жөнүндө кыскача айта кетсем, 2019-жылы Мастеркитте чоң тренинг болуп, ошол жакка катышып, ошол жактан анан окуучулар менен сүйлөшүп отуруп, эрте менен саат 5те туруп өзүбүз менен иштөө деген жөнүндө айтып калышты да кыздар. Менин жашоомдо ушундай результат болду. Балам ушундай футболдон жеңип алды. Канча жылдан бери футболдон эч кандай орун ала албай жүргөн. Анан дагы көптөгөн результаттар менен аябай бөлүшкөндө мага аябай жаккан дагы. Мен да ошентип эрте менен жашоомду эрте туруп жашоомду өзгөртөйүнчү деп анан эрте менен күндө туруп өзүм менен иштеп, практикаларды колдонуп, суу ичип, ыраазычылык айтып, кээде намаз окуп, эгерде намаз окуйм дегендер болсо, андан да жакшы болот да. Ошондой нерселерди жасаганда эрте менен максат жазып, чындыгында менин жашоомдо аябай чоң өзгөрүүлөр болуп, мен дагы ошондо элестеткеле эрте менен 6да 5те турчумун. Анан максат жазат десем, мен эчтекени ойлонбой эле Кыргызстандагы белгилүү психолог болом деп жазып койгом да. Эмне үчүн жазгам, аны өзүм деле чындап айтканда түшүнбөйм да. Азыркыга чейин түшүнбөйм да. Эмне үчүн психолог болгум келген? Деги эле психологияны ал кезде түшүнүгүм деле жок болчу да. Бирок психолог болуу деген менин мурунтан оюм бар болчу да. Деп жазып койгонмун. Анан ал максатымды жазганымды өзүм деле унутуп калдым да. Тетрадым до сих пор бар. Бул тетрадты мен аябай жакшы көрөм. Дайыма алып жүрөм жанымда. Окуп алып кээде таң калам. Ошол учурда менин мамилем дагы аябай жаман болчу. Өзүмдү такыр балабаган, ушунчалык сүйбөгөн, ошончо билимдүү адам болсом да аябай жертва абалында болгом. Бизнесим болгон ал учурда менин, бирок ошончо бизнесим болсо дагы, акчам болсо дагы, билимим болсо дагы, негедир жертва эле боло бергем да. Ошондо негедир жазылган максат мамилемди оңдойм. Менин аябай биринчи максатым мамилемди оңдош керек болгон. Себеби дегенде жолдошум менен болгон мамилем аябай начар болгон, балдарым менен болгон мамилем начар болгон, өзүм менен болгон мамилем аябай начар болгон да. Ошол мамилени оңдоо боюнча психолог болом деп, анан биз ошол учурда квартирабызды сатып, бизнеске салып, ал жактан да кыйналып жүргөнбүз. Ал боюнча да жазылган максаттарымды мен көкөтө бир 22-жылы башында карап көрсөм, ушундай ошол менин жазылган максаттарымдын бардыгы ишке ашып келатыптыр да, ишке ашып келатыптыр. Азыр мисалы 100% ишке ашты да ошондогу максаттарым да. Көрсө дароо эле чоң курсту алып эмес, ушундай кичинекей нерседен бул биринчи кадам да, жакшы жашоого биринчи кадам. Башташ керек экен. Тем более күндө эрте менен туруп, бул как ритуал катары да постоянно жасай берсең, дисциплинага түшүп, постоянно күндө эрте менен да, эртең менен ойгонуш аябай кыйын, бирок биз ойгонуп атканда эмнени ойлоп ойгонобуз? Жакшы жашообузду ойлонуп ойгонсок, эрте оңой ойгонобуз да. Ал эми жумушка барыш керек эле, сабакка барыш керек эле дегенде дагы ойгоно албайбыз. Өзүбүзгө мотивация бул биздин өзүбүздүн жакшы жашоого кое турган кадамыбыз да. Ошол жөнүндө да сөзсүз түрдө айтып бериңиздер. Жашоо өзөгүн Саткан Жусупова биринчи кезекте өзүнүн жашоосун оңдоо үчүн коюп, өзүнүн жашоосун чындыгында өзгөртө алгандан кийин анан мен аны ушул нерсени постоянно колдонуп жүргөнмүн. 30 күн, 60 күн, кээде 2-3 айга чейин ойгонуп, эрте менен ушинтип өзүм менен иштегенде эле көкөйтө бир убакыт өткөндөн кийин эле, мисалы эрте менен туруп баштадымбы, 10 күн, 20 күн өткөндөн кийин эле менин жазылган максаттарым ишке ашып, уже колум бошобойт, чарчап,
эртең менен тура албай калчумун да. Себеби дегенде жазылган максаттарым дароо эле ишке ашып баштачу, постоянно анын үстүнөн иштеп баштачу. Уже результаттар башталчу да. Вот, ошон үчүн анан 22-жылы ушул методика менен иштеп баштагандан кийин мен ошол нерсени дагы элге беришим керек, анткени мен ал жактан результат алгам, бул нерсем иштейт, мен точно ишенем, көргөмүн деп анан жашоо өзөгү деп өзүм ушул атты коюп, эртең менен 5те туруп, анан эл менен дагы иштешип баштадым. И плюс негизги ошол күндө суу ичип, ыраазычылык айтып, максат жазып, андан сырткары анан трансформация курсун толук бербейбиз, конечно, үстүртөн өтүп беребиз, үстүртөн түшүнүк берип, үстүртөн практикаларды жасатып кете беребиз. Капачылык менен иштешебиз да, закондор менен дагы иштешебиз. Аны сөзсүз беришибиз керек, анткени мамиле менен келген адамдар, мамиле боюнча келгендер кечеги түз эфирдөгү экен да. Акча боюнча келгендер, бул жакта да акча боюнча суроо берип атышат да. Акча проблемасынан арыланбы деп суроо берип атышат. Да, сөзсүз түрдө акча ал учурда менин жашоомдо да болгон акча көйгөй да. Карыз болгон учурларым болгон, бизнесим жүрбөгөн учурлар болгон. И ошол нерсенин баардыгын эмне көйгөй болсо, конечно, биз ал жакта максатты туура жазганды үйрөтөбүз да. Бул жашоо өзөгү курсуна эгерде мурунтадан катышып жүргөндөр болсо, ошол сыяктуу эле болот, бирок бул жакта кошумча айтылып аткандай эле 30 күн бою өзүңдү сүй деп атпайбы да? Өзүңдү сүй, баала, сыйла. Именно ошол боюнча дагы кошумча программалар берилет. Ал боюнча программалар уже бар, берилген. И ошонун үстүндө тапшырмаларды беребиз. Мисалы биз мурун күндө турчубуз, азыр 5 күн турабыз дагы, 2 күн өздөрүнө жоопкерчиликти беребиз и үйгө тапшырма беребиз. 2 күн өздөрү менен өздөрү иштеп да. Өздөрү менен өздөрү иштеп, тапшырмаларды, үйгө берилген тапшырмаларды дагы аткарып турушат. Именно өздөрүн сыйлоо, сүйүү, баалоо боюнча. Среда күнү суроо жооп эле болобу же диагностика дагы болобу дейт. Суроо жооп дагы болот, и суроо жооп менен чогуу эле түз эфирде экранда өздөрүнүн сүрөттөрүн жашырбай чыккан адамдарга диагностика дагы жүргүзүүгө болот. Анткени буюрса алдыда дагы жакшы пландарым бар. Атайын трансформация курсуна кошо берилген мындай диагностика кыла турган бизде сонун карта деп койсок болот. Бул чындап айтканда карта эмес, бул именно трансформация курсунун өзүнүн. Мисалы мен бир максатымды айтам дагы, ушул жактан арасынан бир картаны алып чыгам да. Бир баракча деп койсок болот да. Мисалы өзүмдүн максатымды айтам дагы, бул баракчаны айтам, ниет кылам, алып чыгам. Мен ушул боюнча эле тез эле өзүмө диагностика кылып койсом болот да. Кандайын анан көзүңдү жум, анан көзүңдү ач, анан тиякты кара, анан биякты кара деп отурбай эле ниет кылам. Максатымды айтам и ачам. Чындыгында аябай көп нерсе туура болуп чыгат. Ошон үчүн буюрса бул мүмкүнчүлүктү дагы алдыда берем. Башка окуучуларга дагы берем. Мындай карта дагы чыгарам буюрса. Бул менин өзүмдүкү. Академия Мастер Разборовдон алгам мурун. Өзүм үчүн азыркыга чейин колдонуп келем. Мен ушул картанын жардамы менен эле тез эле диагностика кылып бере алам. И кантип кылганда дагы кийинчерээк трансформация про деген курс чыгат, ошондо бул карта кошулат. Пока бул карта меники гана болот. Меники гана, мага гана таандык да. Вот. Бул жашоо өзөгү курсу боюнча да. Түшүндүк да. Түз эфирде диагностика дагы болот, азыркыдай тез эле болот. Суроосун айтат, ниет кылат и сразу эле диагностика кылып берем мен өзүм. Среда күндөрү саат 20:00 болот. Кечки саат 20:00 2 саат бою суроо жооп кылабыз. Андан сырткары бүтүрүү кечеси болот жашоо өзөгүндө да. Жандуу тренинг болот. Онлайн бүтүрүү кечеси болот. И анан ал жактан калуучуларды биз талдоо чебери курсу жөнүндө да көбүрөөк маалымат бере бергиле кыздар. Талдоо чебери курсу 15-сентябрда башталат. Талдоо чебери курсунун эң чоң өзгөчөлүгү бул кайрадан курстан курска окуп отурбай эле, бир курсту окуп эле, мисалы талдоо чеберин окуп, кааласа кийинки уровень сексуалити бар да. И ошол жакта окуп туруп эле өзү менен өзү мастер разборов болуп иштегенди үйрөнүп алса болот. Кааласа иштейт, каалабаса
өзүнө өзү разбор кылып өмүр бою жүргүзсө болот да. Тем более талдоо чеберинде 2 тариф бар. Жок, мен мастер разбор болбойм, мындай башкаларга жардам бербейм, мен өзүм үчүн эле окуйм десе, өзүм үчүн деген тарифке келсе болот. Бааларын көргөнсүздөр да. Азыркы учурда өзүм үчүндүн баасы 80 миң сом. 1 сентябрга чейин катталгандарга 50 миң. Алар өздөрү үчүн үйрөнүп алат. Анан ал жакта менин талдоо чебери курсум гана жеткиликтүү болот. И аны үйрөнүп алгандан кийин мага жакты, мен уже каалап атам, сертификат менен иштегим келип атат десе, анда сексуалити курсуна келсе, кийинки потокко да. Сексуалити курсунда уже биринчи уровеньден дагы родовой деп коет ал жакта, талдоо чебери деген. Талдоо чебери курсунун, сексуалити курсунун, мастер про, анан myself. Ушул 4 курстан сертификат алат. Мурунку потокто бизнес разбор акыркы жолу берилген. Мындан ары бизнес разбор боюнча курс берилбейт. Ал бир гана амбассадор деген бизде тариф бар, билсеңиздер керек да. Ошол амбассадорлорго келгендерге гана бизнес жана академиянын 10 курсу амбассадорлукка берилет. Жана сертификат, дагы 10 сертификат берилет. Жана талдоо чебери курсунун баасын билсеңиздер керек да, 180 миң сом баасы. Эгерде 1 сентябрга чейин катталса, жазып алыңыздар. Мен азыр жөн эле сүйлөй керек да, анан кийин унутуп каласыздар. Ошон үчүн болушунча ручка барак алып, азыр тарифтерди жазып алганга аракет кылыңыздар. Себеби дегенде, сиздер менен сүйлөшүп аткан учурда бул маалыматтардын баардыгын эстей албай каласыздар. Дайыма алдыңыздарда болсун. Талдоо чебери курсуна эгерде сертификат менен келем десе 180 миң сом, 1 сентябрга чейин 150 миң болот. Ал жакта 2 сертификат берилет. Талдоо чебери жана мастер про деген. Мастер про деген эмне? Мастер про деген бул өзүнчө специализация болуп кетет. Чоң акчаларга кандай разборлорду жасаш керек, кандай практикаларды жасаса болот. Мисалы, сертификат менен келген адамдар уже мастер болуп, уже алар деле мендей болуп эле тренинг өтүп, мендей болуп эле жандуу тренингтерди өткөрүп, ретриттерди өткөрө берсе болот да. Алардын мүмкүнчүлүктөрү болот. Себеби дегенде биз аларга полный кантип разбор жасаганды, кантип түрдүү запросторго разбор жасаганды үйрөтөбүз дагы. Разбор түз эфирде чогуу мени менен жасашат дагы. Жана сабактарды дагы алышат. Сабактар 1 жыл бою доступта калат. Мисалы, мен өзүм эмне үчүн азыркы учурда эмне үчүн өзүңөр окуп алгыла деп жатканымдын себеби, сиздер ушул жөнүндө айтсаңыздар болот. Мисалы, клиенттерге да биз Азаткан Жусупова сиздерге эмне үчүн сунуштап жатканынын себеби, өзү дагы 18-жылдан бери түрдүү курстарга окуп, чындыгында абдан чоң акчаларымды жумшагам. Мен дагы аябай көп окугам, бирок дагы деле негедир издеген нерсемди тапкан эмесмин, өзөгүн тапкан эмесмин, каякта жатканын билген эмесмин. Анан бул методикага келгенден кийин чындыгында өзөгүн таап, трансформация кылып, бул жакта дароо причинасын таап, дароо трансформация кылганды үйрөнгөндөн кийин жана ошол учурда эч кимден көз каранды болбой, мен өзүм каалаган учурда группага жазып туруп эле, кыздар чогулгула, мен өзүм разбор жасайм деп эле жасата берсем болот. То есть өзүм жасай берсем болот да. Же мисалы группанын ичинде 10 адам болсо, 10 адам бири-бирине разбор жасай берсе болот. Эч кимден көз карандысыз, эч кимге 20 миң сом төлөшүм керек, 5 миң сом төлөшүм керек, тиги мастерге барышым керек, бул жакта мындай кылышым керек деп отурбай эле, мисалы жашоодо бизде түрдүү көйгөйлөр болот да. Мисалы, мага разборго келсе болот, бирок мага бир эле жолу келет да, ошончолук акча төлөйт. Кийин дагы максаты чыгат, дагы акча төлөп келиш керек. Дагы максат чыгат, дагы акча төлөп келиш керек. Каждый раз разборго барган сайын мынчадан акча төлөп келем дегенде, бизде биринчи эле каршылык башталат. Акчабыз жок болуп калышы мүмкүн, же акчабызды төлөш бирөөгө бериш жалко болот да. Блин, ошончо акча жумшайм, эмне деп баштайбыз. Дайыма акча төлөп отурбай, биринчиден да, экинчиден дайыма көз каранды болуп, анын очереди качан жетет, качан убактысы болот. Мисалы, мага кечэгиде биз Сары Челекке жөнөп атканда бир заказчик жазып атты.
мынчасында болсо жакшы эле. А бирок менин колум бошогон жок, анткени бизде дагы алдын ала бүт баардык нерселер пландалып алган да. Бошогон жокпуз. Мисалы бүгүн онлайн разбор кылыш керек эле, бүгүн дагы башка жумуштар чыгып, бүгүн онлайн разбор болгон жок. Антип мастердин убактысы болот, болбойт, түрдүү каршылыктар боло берет. Ал эми адам өзүнө биротоло акча төлөп туруп үйрөнүп алса, ал өмүр бою өзүнө керектүү сабак болот да. Эч ким менен көз карандысыз өзүн өзү психолог болуп иштей берет. Так, талдоо чебери курсу боюнча түшүнүктүү да, эч кимден көз карандысыз, өзүңүзгө өзүңүз психолог болгонду үйрөнүп аласыз. Ошол эле учурда кечке курстан курсту окубай, именно өзөгүнө чейин өзүңүз менен иштеген методиканы үйрөнүп аласыз. Мисалы кызыңыз да түрдүү көйгөй болушу мүмкүн, балаңыз да болуп калышы мүмкүн, же максаттары болушу мүмкүн алардын да. Ошол учурда аларга дагы разбор кылып берсек болот, балдарыбызга. Бул жакта бизде экологично иштөө менен жана иерархияны катуу сактайбыз. Мисалы жолдошубузга разбор кыла албайбыз, кайненелерибизге кылбайбыз, апаларыбызга кылбайбыз да, аларды мастерлерге, коллегаларыбызга жөнөтсөк болот. Бирок өзүбүздүн балдарыбызга, өзүбүздүн бир туугандарыбызга, өзүбүздүн подружкаларыбызга, өзүбүздүн айланабыздагы мисалы коллегаларыбызга кыла берсек болот. Бирок мастер болгондо биз көбүнчө жакын адамдарга сунуштабайбыз. Эмнеге? Анткени жакын адамдардан биз акча алгыбыз келбейт, ала албайбыз, ыңгайсыз боло беребиз. Эгерде акча берип жасаткан болсо да, анда алсаңыздар, анда жасап берсеңиздер болот. Мисалы жолдошубузга разбор жасаган учурлар кездешет, анан акча бербей коюшат да, бизгечи. Ошон үчүн айтабыз, лучше жолдошуңарга Угулбагыла сиз атканча. Мен угулбай айтам кыздар. Угулду темир. Да, менин микрофонум күйгүзөлүү. Талдоо чебери курсу сиздерге белгилүү болгондой эле, бул жолу дагы талдоо чеберине мастер про курсу белекке берилет, бирок талдоо чеберине гана төлөйт, а мастер про курсун биз белекке беребиз. 2 курсту окушат. Кийинки уровень сексуалити курсун дагы, бирок сексуалити курсуна только талдоо чеберин бүткөндөр окушат. Сексуалити курсуна келгендерге myself курсу белекке берилет. Жана бул потокто душа курсу дагы запуск болот. Душа курсуна келгендерге биз академиянын калган уровеньдерин белекке беребиз. Мисалы андан кийинки душа, безусловная любовь, проектор реальности, проектор антиреальности, создатель деген дагы курстар бар. Кийинки уже уровеньдер бар. Биз элестеттик эле ушул уровеньдердин ар бирин 150 миңден сатып алганбыз. 10 курс болсо, биз 10 курсту 150 миңден 1,5 миллионго сатып алганбыз. Еще плюс Кундуздун онлайн курстары дагы берилет. Биз Кундуздун онлайн курстарын да биз академияда окуганбыз. Ошол сыяктуу курстарды аларга дагы, мисалы мен Кундузга 3 жыл окудум. 3 жыл окуганда, 4 жыл окудумбу? Почти миллионго жакын мен именно онлайнда кантип иштөө боюнча эле ага да акча жумшагам да, акча салгам ага дагы. Ушулардын баардыгын талдоо чеберине келгендерге Кундуздун кандай курстары белекке берилет эле? Сатуу курсу, СММ курсу жана продюсер курсу дагы белекке берилет. Так, талдоо чебери боюнча 2 ай болот окуу, баардык курста 2 ай болот. Ал жакта сөзсүз түрдө жандуу ретрит болот. Жандуу ретритке өзүм үчүндөр дагы келсе болот. Сексуалити, талдоо чебери, душа баардыгы ретритке келгенге мүмкүнчүлүктөрү бар.
Жана 2 ай бою окуйт, аягында бүтүрүү кечеси болот. Анан 2 жандуу жолугушуу болот. Жандуу жолугушууларда биз именно жандуу поледе кантип иштегенди, кантип разбор жасаганды мен жандуу поледе иштегенди үйрөтөм. Өзүм коштойм, өзүм алып барам. Андан сырткары дагы кураторлор сопровождение кылышат. Кураторлор бир жумада бир мен жооп берем аларга. Мени менен чогуу иштешет. 2 саат, 3 саат бою да. Андан сырткары бир жумада бир жолу куратор дагы чогуу иштеп разборлорду жасашат. Разбор жасаганды үйрөнөт. И андан сырткары каалоочулар өздөрү чогулуп алып каалаган учурда иштей берсе болот. Анан кантип прям эч нерсе билбейм деген адам келип прям ар бир шаг менен, системный шаг менен прям разбор жасаганды үйрөнсө болот. Да, башында көп нерсе түшүнүксүз болушу мүмкүн. Бизде даже трансформацияны окубай, жашоо өзөгүн окубай, эч нерсени билбей туруп эле келип деле 2 ай бою биз менен иштешип, разборду жасап үйрөнүп алгандар дагы аябай көп. Мисалы мен өзүм деле ушул методиканын эч нерсесин түшүнбөй эле бир башка курста окуучу элем анда. Ошол группалашым ушундай деген курс чыкты, кел десе, барышым керек экен деп туруп эле барып эле. Бирок анда дагы мен жарым жыл ойлонгом. Кызыккан эмесмин. Биринчи эмне айтып атасың деп Иннанын бир жандуу вебинарына кире калып, каяктагы эле бир сөгүнө берген неме экен, кечке эле сексуалити деп сүйлөй берет экен деп аябай жаман көргөнмүн. Эми көрсөм Иннаны эмес, мен өзүмдү кабыл албаган адам экенмин да. Мен өзүм аял экенимди, сексуалдык деген, сексуалити деген бул эмне деген. Сексуалити дегенди көпчүлүгү түшүнбөйт. Бул именно төшөктө жатууну үйрөтөт дейт. Нет, сексуалити деген бул менин өзүмдүн аялдык сапаттарым да, аялдык денем да. Денемди кабыл алам, менин көкүрөгүмдү кабыл алышым керек да. Мен көкүрөгүм деле менин колум, бутум сыяктуу эле денемдин бир мүчөсү. Өзүмдүн аялдык энергиямды кабыл алам, өзүмдү кабыл алам, өзүбүздү кабыл алуу боюнча эле курста, ал делечи, бирок аябай жогорку деңгээлдеги, аябай терең берилген курс. Ошол боюнча үйрөнөбүз баарыбыз тең ал жакта. Мисалы, жолдошубузга жакшы сөз айтсак болбойт, урушушубуз гана керек, претензия гана кылышыбыз керек, мындай жылуу мамиле болбош керек. Алар жөнүндө биз түшүнүк албайбыз. Сексуалитиде именно ошолор жөнүндө өтүлөт да. Биз канчалык денебизди кабыл алган сайын, канчалык өзүбүздөгү түрдүү сексуалдык блоктор менен иштеген сайын биз ачылып кете беребиз да. Көрсө ошолор жөнүндө менде толтура блоктор болгондуктан эле мен кабыл албаптырмын дагы Иннаны күнөөлүү кылып коюп, жарым жыл жүрүп, элестеткиле, 20-жылы ноябрда мен Иннаны көргөнмүн. Жарым жыл өзүмдү кабыл албай, жашоом вообще прям уже болбой, ботко болуп, каша болуп калган. Анан мартта, 21-жылы мартта анан талдоо чеберине келип, Москвага случайно болуп Москвага барып калып, ал жактан катышып, ошондон анан бул курс көрсө мен жөнүндө турбайбы деп анан баардыгыбыз жөнүндө экен да, ар бир адам жөнүндө экен. И ошондон баштап мына бүгүнкү күнгө чейин бул методикадан башка бир дагы методиканы окубай эле турам. Эмнеге? Анткени туура көрүп калам, бирок дароо эле билем, алардын баардыгы көбүнчө үстүртөн эле кете берет. Өзүңдү сүй, жакшы сөз айт дейт. Жакшы сөздү мен каяктан айтам? Ал каяктан келген, анын тамыры каякта жатат, аны эч ким айтпайт да. Өзүңдү сүй дейт. Өзүмдү мен кантип сүйүшүм керек? Кийим алганда сүйөсүң. Хорошо, барып кийим алдың, дагы деле сүйбөйсүң. Ал кийимиң бүгүн алдың, бир айдан кийин уже ал кийимиң кызыксыз болуп калат, уже болду, дагы өзүңдү сүйбөй баштайсың да. Көрсө өзүңдү сүй деген ал такыр башка жактан башталат экен да. Вот ушулардын баардыгын үстүртөн жашоо өзөгүндө беребиз. Ал эми талдоо чеберинде прям өзөктүн дагы өзөгү менен иштешебиз. Талдоо чебери курсуна келгенден кийин разборду үйрөнөт и мастер разборов болуп чыгат. Сертификатты академиянын өзүнөн алабыз. Сертификатты менин атымдан берилбейт. Сертификатты именно Академия мастер разборов деп Иннанын колу менен, то есть Иннанын атынан менин как амбассадор катары менин колум менен сертификат, эл аралык сертификат берилет. Талдоо чеберине 2 сертификат берилет. Талдоо чебери жана мастер про деген сексуалити, ушуну жакшылап билип алыңыздар. Сексуалитиге келгендерге 4 сертификат берилет. Сексуалити, мастер разборов, мастер про и myself деген.
Ал эми душага келгенде уже 6 сертификат алат. Амбассадорлукка келгендерге уже 10 сертификат алат. Амбассадорлук бизде азыркы учурда 1 жыл бою биздин каалаган курстарды окуй берсе болот. Мисалы эч нерсени билбейм деген адам амбассадорлукка келе берет дагы талдоо чеберинен баштап окуй берсе болот. Кийинки поток сексуалдуу болсо ага окуй берсе болот. Кийинки поток душа ага окуй берсе болот. И андан сырткары дагы биздин менин жана Кундуз Таштанованын жеке сопровождениялары менен дагы окуп кете берсе болот жана суроо жооп дагы жеке болот. Талдоо чебери боюнча кандай сурооңуздар бар? Бериңиздер. Анан эң кызыктуусу биз адамдар ойлойт экенбиз да бир жолу эле талдоо чебердин бир баалуулугу да бир жолу эле мен өзүм менен 1 ай бою эле иштеп койсом болду, менин жашоомдун баардыгы мындан аркы жашоо баа болуп кетет дагы, мен бейиште иштеп калам деп. Андай жашоо туура бейиште болушу мүмкүн, бирок биздин жашоо деген күн сайын күрөш экен да. Ошон үчүн талдоо чеберин үйрөнүп алып эле көйгөй пайда болдубу? Разбор жасап, өзүбүз менен иштеп, өзүбүздүн оюбуз менен күндө иштеп турушубуз керек да. И ошол нерсени ар жактан бул жактан бир чукуп, бул жактан бир чукуп, бул жактан бир чукпай эле бир үйрөнүп алдың дагы, тем более сабактар доступта калат да. Менин сабактарым көпкө чейин болот доступта, вот Академия мастер разборовдуку 1 жыл болот доступта. И ошол эле нерсени разбордун жардамы менен эле иштей берсе болот. Эмне үчүн мен мисалы мен жакында эле мен өзүмдүн мына канча жылдан бери психологияны өзүм менен иштеп келе жатам да. Туугандар менен мамиле болгондо, болуп калганда же жолдошум менен же бир адамдарга аралашып калдың. Сен өзүң таптазамын дегениң менен чөйрө менен аралашканда алардын дагы энергетикалары менен аралашасың дагы. Мисалы аялы менен күйөөсү урушкандардын арасына барсаң, эртеси келип алып сен деле күйөөң менен урушуп бересиң да. Түшүнбөйсүң да эмне болуп атам деп, күйөөңдү жаман көрөбүз. Мисалы биз жакында эле досторубуздун арасына барып калдык. И ал жактан келгенден кийин эле уже мен жолдошумду кабыл албай баштадым да. Жактырбай эле, сүйлөгөн сөзүн жактырбай эле анан разбор кылдым. Эмне болуп атам депчи. Көрсө лоялдуулук иштейт экен да. Ал жактан да 2-3 разбор менен разбор жасап иштедим. Уже болду, успокоилась. Уже жолдошум менен урушкум келбей калды да. Анан бир туугандардын ортосунда дагы кандайдыр бир келишпестиктер пайда болду. Аябай прям күйүп пышып, алардын жашоосуна кирип алып, күйүп пышып, сен тигинтишиң керек болчу, сен мынтишиң керек болчу деп баштадым. Анан разбор көбүнчө биз мындай сразу эмоцияга кирип кетебиз да, анан кой разбор жасайынчы, эмне болуп атам десем, көрсө өзүмө разбор жасаганды таап чыктым. Көрсө мен үйдүн эң мен аны разбордун жардамы менен гана таап алдым да. Мындай жизнь ойломогон эмесмин да. Көрсө мен кичинекей кезимден баштап мен үйдүн эң чоңу болгондуктан сен тигинтишиң керек. Сен мисалы тиги тамак жебей калса сен жооп бересиң, тиги жыгылып кетсе сен жооп бересиң, оюнчук албай ыйлап калса сен жооп бересиң. Ата энең бир жака кеткенде, ата энең жок болуп калганда же ата энең болсо деле сөзсүз түрдө өзүңдөн кийинки балдарга жоопкерчиликти ким эң чоң балага бере беребиз да. Көрсө менин бир туугандын жашоосундагы болуп аткан нерсе үчүн мен өзүмө жоопкерчиликти алып алыпмын дагы деле баягы бала чактагыдай эле күйүп пышып эле анын жашоосуна кирип алыптырмын да. Өзүм менен иштеп бүт жоопкерчиликти ата эне болуп алгам мындайча айткандачы. Ата эненин жоопкерчиликтерин өзүнө берип, апаныкын өзүнө берип, алардын айткан сөздөрүн өзүнө берип болду. Мен 45-ке чыксам, ал балдарың деген уже 30дан ашып 40-ка чыгып атышат. Болду, алардын жашоосу өзүнчө, алар өзүнчө чоңойду. Өзгөртүңөр келсе өзүңөр өзгөртө бергиле. Мен ата эне эмесмин, мен ошол балаңар сыяктуу эле бир тууганмын. Мен деле силердин балаңармын, ал деле силердин балаңар деп бүт баарын бергенден кийин анан успокоилась. Бирок ага чейин элестеткиле, мен уже 8 жылдан бери өзүм иштеп келе жатсам дагы ушундай бир чоң стрессовый ситуация пайда болгондо көтөрүлөт да, по-любому баягы бала чактагы программалар көтөрүлөт да, иштей берет да, баягыдай эле жооп беришиң керек да. И ошол өзүм менен бир эмес, бир нече жолу разбор кылгандан кийин анан өзүмө келдим. Ага чейин канча нервим кетти, канча ден соолугум кетти, оозум толо учук деп койгула, элдин баары менен ызы чуу болуп алгам. Вот ушундай ситуациялар биздин жашоодо аябай көп болот. Ошон үчүн мен кимге бармакмын, кайсы психологко бармакмын жалдырап? Классический психологдор мага жизнь жардам бере алмаган эмес.
разборду жасап, тынбай 3-4 разбор кылып, өзүмчө практикада кылып, уже тренажерлордун бүт бардыгын жасаган үчүн мен аябай жакшы билем. Өзүм деле тренажер кылып кое берем, өзүм деле разбор кылып кое берем. И өзүм аябай өзүм менен иштеп, бакырып, кыйкырып, жанагы ретрит кылгандан кийин анан кадимкидей тынчтандым да. Анан именно жаман жери ушундай ситуациялар болгондо дагы биз энергиябызды ошол жакка кетирип салабыз дагы, башка жактан болбой калат. Мисалы үй бүлөдө жакшы болбой атабы бир нерсе да, экөөң менен мамилең жакшы болбой атат, же балаң менен энергиянын баардыгын ошол жака жумшап салабыз дагы, анан жумушубуз жүрбөй баштайт. Анан таң калабыз, эмнеге жумушум болбой атат? Себеби энергиянын баарын биз каяка, болбой жаткан мамилеге, депрессия, стресс болуп аткан жака жөнөтүп коебуз. Вот ошон үчүн мастер талдоо чебери болуп алган бул бизге өмүр бою керектүү кесип, өзү менен иштей турган. Тем более мен азыр классикалык психологиянын илимий жактан дагы психология боюнча окуп атам го да. И ал жакта деле кечке эле сен монтишиң керек, антигинтишиң, мындай болот, тигиндей болот эле дей берет. А вот кантип өзөгүн таап, кантип дароо трансформация кылыш керек деген нерсе жок. Туура түшүндүрөт адамдын психологиясы мындай болгон, адамдын психологиясы тигиндей. Ал жакта деле эң кызыктуусу адамдын психологиясы күндө өнүгөт, күндө өзгөрөт. Биз дүйнөнү толук эч ким изилдеп чыга албайт. Бизге канчалык методика көп болгон сайын ошончолук жакшы деп айтылат да. Ошон үчүн бул методика дагы аябай сонун, аябай күчтүү методика. Дагы кандай сурооңуздар бар? Мен силерге психологияны өтүп баштадым болот болсо. Талдоо чеберин түшүндүңүздөр да. Кандай көйгөйүңүз бар деп биз дароо бойлун табабыз, же кандай максатыңыз бар деп максатын табабыз дароо. И ошол максатка жардам бере алабы айтып беребиз. Себеби дегенде баардык адамдар өздөрүнүн максаты үчүн келет. Мисалы менин акча көйгөйүм болуп атат. Ошону мен ошондон арыла аламбы? Көйгөй да. Кантип арылса болот? Акча көйгөйүнө тоскоол болгон блоктор. Акча көйгөйүнө эмне тоскоол болушу мүмкүн? Жабылган эмоция. Эмне тоскоол болушу мүмкүн дагы? Күнөөлүү сезим, капачылык же кичинекей кезинде мисалы акчаны уурдаган болушу мүмкүн. Ошол учурда бойлой алган болушу мүмкүн. Өзүн сүйбөшү мүмкүн. Сиз тапкан акчаңызды каяка жумшайсыз? Мисалы карыз болуп калышы мүмкүн. Кайсы учурда карыз болот? Кандайдыр бир ситуация болушу мүмкүн жашоосунда да, же өмүр бою ата энемдин алдында жана неме деген ыр бар го, биздин ырлардын баардыгы ошолор жөнүндө жазылган го. Апа, мен сенин ак сүтүңдү эч качан актай албайм, мен сенин алдында өмүр бою карызмын деп. Вот бул дагы карыз деген программа. Биз апабыздын алдында карызмын дей бергенде бизге карыз берген адамдар келе берет, ошондой ситуацияларды өзүбүз подсознательно түзө беребиз, банттар келет. И ошондон анан карыз болот. На самом деле биз кимдин? Өзүбүздүн ата энебиздин алдында карызмын деген күнөөлүү сезимдер болуп, жакын өтүп кеткен жакындарыбызды кое бербешибиз мүмкүн. Ооруган адамдардыкы деле ушул негизги ситуациялар. Булардын баардыгы, конечно, жашоо өзөгүндө берилет. Күнөөлүү сезим менен иштейбиз ал жактан да. Капачылык менен иштейбиз, эмоция менен иштейбиз, лоялдуулук менен иштейбиз. Мисалы апам карыз болсо, мен деле карыз боло беришим керек деп ойлойбуз. Апамда вечно акча жетпесе, мен деле акчам жетпеш керек деп ойлойбуз да. Булардын баары подсознательно иштей берген программалар. Именно ошол подсознаниедагы программалар менен биз иштешибиз керек болот. Аны биз иштейбиз, конечно. Жашоо өзөгүндө чындыгында бул потокту аябай көп болот, маалымат дагы көп иштешебиз. Мурун мисалы биз эртең менен иштеп коелу, анан суроо жооп кылчу эмеспиз. Кураторлор менен иштешчү. Мында кураторлор дагы иштешет, жана биз дагы, мен өзүм дагы иштешем. И Кундуз дагы суббота күндөрү түз эфирге чыгып маалымат берип. Кыздар, сурооңуздар болсо бериңиздер. Бүгүн эртең акыркы күн мүмкүнчүлүктү пайдаланыңыздар деп дагы Зина жанагы биздин 3 курсту белек боюнча, жана Кундуздун онлайн курсу белек боюнча 19-20 акыркы күн калды. Катталууга шашылыңыздар. Андан кийин 1500 сомго көтөрүлөт жашоо өзөгү курсу деп дагы пост жазып группаларга жөнөткүлө кыздар. Өзүңөрдүн ссылкаңарды койгула. Жашоо өзөгү курсуна катталуу үчүн ссылка менен байланышыңыздар деп өзүңөрдүн WhatsApp ссылкаңарды коюп дагы байланышкыла, жөнөткүлө группаларга.
талдоо чебери курсу боюнча дагы баалуулуктар, негизги баалуулуктарды өмүр бою өзүң психолог болгондо үйрөнөсүң, кайрадан курс окубай бул курсту терең, эң жогорку деңгээлдеги трансформация кылган жана абдан көйгөйдүн тереңи менен, максаттын тереңи менен иштеген курс деп бир нече баалуулуктарын жазып туруп, өзүңүзгө өзүңүз мастер болгондо үйрөнүңүз деп дагы ссылкаңарды коюп жөнөтүп койгула группаларга. Анан тем более эки пост жазыш керек экен талдоо чеберине. 1 сентябрга чейинки баасы ушул 1 сентябрда мындай көтөрүлөт. Тарифтерин дагы жазып жанагы өзүм үчүн 80 миң, азыр 50 миң, талдоо чебери 150 миң, 1 сентябрга чейин андан кийин 180 миңге көтөрүлөт деп же 200 миңби? 200 миң болчу. 200 миң. Менде суроо бар эле, Сатканжа. Да. Кече түз эфирде айттыңыз го, жана 3 күнгө тренажерге доступ беребиз, ушу 3 күн ичинде катталгандарга деп. Мен туура түшүндүмбү ошону? Да. Аны мен азыр катталгандарга деп аларды мен группасын түзүп койдум. Ошол жака киргизе бересиңер. 3 күн ичинде катталгандарды. Анан 10-унда ачабыз. Себеби дегенде 10-уна чейин дагы көп маалыматтарды беребиз. Анан 10-унда, 10-нан 13-үнө чейин 3 күнгө ачып коебуз. 3 күндүн ичинде ошол жактан калуучулар жасай берсе. Ага чейин түшүнүп беребиз тренажер жөнүндө, сабак жөнүндө. Анда азыр бонуска аласыңар, ошол мезгилде 10-нан кийин анан берилет деп айтып коюшуз керек экен. 10-да ачылат деп айтабыз. 10-нан 13-үнө чейин 3 күнгө доступ берилет деп жазып койсоңуз. Ошондо каражат боюнча болобу тренажерлор? 5 неме тең ачылат 3 күнгө. Сон болот экен, макул. Рахмат. Канеке 10-сентябрбы же 20-сыбы? 10-сентябрь. Ошондо доступ беребизби? Хорошо. Азыр биз так эле белек берип коебуз, алардын баарын көтөрүшпөйт да. Саламатсызбы? Заткан эже жана 1,5 миң дегенди бул триггер катары колдонобузбу же чындап эле көтөрүлөбү? Бул триггер катары колдонулат. Все түшүнүктүү. Сурооңуздар болсо бериңиздер, сурооңуздар жок болсо анда баарыңыздарга ийгиликтүү сатууну каалайм. Албетте ийгиликтүү сатуу үчүн бул жерде биринчи кезекте сиздердин өзүңүздөрдүн максатыңыздар болуш керек. Мен эмне үчүн сатууда иштеп атам? Биринчиден да жана адамдарга бул дагы сатууда иштеген бул дагы көптөгөн адамдарга пайда келтиресиздер. Себеби дегенде именно ошол саткан адамга кийин көпкө чейин ыраазычылыктарын айтышат да. Мисалы бизде Ширин айым деген айым бар. Азыркы учурда сексуалитини окуду, бизнести окуду, талдоону окуду, баардык элестеткиле. Ал айым биринчи трансформация курсу 6 миң сом болгондо келген. Анан 3 миң броон кылгып алып, кечке ойлонгон. Мен ушул курстан точно результат ала аламбы? Карызы болгон 500 миңден ашыкпы? Даже миллионго жакын карызы болгон. 8 кредити болгон 5 банктан элестеткиле. Анан трансформация 6 миң сомдук курска келип, мен точно результат аламбы деп 3 миң сом броон кылып алып, Зинанын жанын койбой, тынбай түрдүү суроолорду берип, урушуп, силер жөн эле алдап атасыңар, силер тигинтпей эле турасыңар, силер үмүттпейсиңер деп кечке өзүнүн негативтеринин баардыгын айтып, анан Зина өзүнүн окуганын, өзүнүн результат алганын, кантип курс жардам бергенин айтып бергенден кийин анан келген курска, трансформация курсуна келип, элестеткиле азыр немеге бизнеске 180 миң төлөгөн, талоого 100 миң, сексуалитиге 150 миң. Ошондо Ширин айым өзү эле 6 миң сомун аяган, 3 миң сомун аяган клиент баалуулукту түшүнүп, результат аларын түшүнгөндөн кийин азыр ошондо 400 миңдик курска келди да. Еще канча жолу Кыргызстанга, Москвадан атайын ошо ретриттер үчүн, бүтүрүү кечелер үчүн ар бирине учуп келип атат. Ошон үчүн силерге келип аткан негатив болуп аткан клиентти дароо эле түшүнсөңөр болот. Ал адамдын же акчасы жок үчүн эмес. Ал адам болгон эле өзүнүн бойлдоруна киргиси келбей жатат, мээси бойлго киргизгиси келбей элек, сенин курсуң жаман экен, анан силер алдап атасыңар, анан силер результат баары бербейсиңер дей берет. Нет. Ал адамдын өзүнүн бойлу канчалык терең болгон сайын ошончолук негатив боло берет.
Ал өзгөргүсү келбейт, мээ комфорттон вообще чыккысы келбейт. Ширин айым эмне үчүн 6.000 сомдук 3.000 сом төлөп алып, зато канчалаган акчаны төлөп келди? Анткени келди, кыска убакыттын ичинде эле кредиттерин жапты. Ден соолугу боюнча да көп результаттарды алды. Жана өзүнүн ички абалы өзгөрдү и анан бизнес ачты, элестетип келе да. Ошон үчүн эми апасы менен болгон мамилеси өзгөрдү. Чөйрө менен мамилеси прям өзү айткандай 365-3600 градуска өзгөрдү да, аябай прям. Только азыр только ыраазычылык гана айтат ал аям. Только ыраазычылык айтат. Себеби дегенде ошончолук результат алды. Вот силер өзүңөрдүн ситуацияңарды көбүрөөк айтып беришиңер керек. Бул жакка келгенде кандай элеңер, азыр кандайсыңар? Мисалы биздин кураторлордун көп окуган, сатуу менеджерлердин окугандарын деле көп болуш керек. Бизде сатуу менеджерлери дагы көбүнчө окушат. Өзүңөр дагы жашоо өзөгүнө кирип окуп, күндө өзүңөрдүн жашооңорду өзгөрткүңөр келип аткан болсо, анда кирип, кошулуп окуп, өзүңөр дагы алдыга жылгыла и кийин сатуу дагы оңой болот. И анан, конечно, сатуудан түшкөн акчаны мен каяка алып барам? Эмне кылам? Эмне алам? Эмне максат менен катышып атам? Эмне алгым келет? Эс алгым келет, же балдарыма кийим алып бергим келет, же дагы эмне? Өзүңүздөрдүн дагы максатыңыздар сөзсүз болуш керек. Мынча сатайын, акчам болсо анан муну кылам эмес, мен ушуну каалап атам десеңиздер, ошого жараша продажа кыласыздар. Сиздердин максатыңыздар ошол нерсени каалоо күчтүү болуш керек. Да? Каалоосу бар адам любой нерсени жасай алат. Ыраазымын айымдар баарыңыздарга. Буюрса анда сиздер менен бүгүн кечки саат 8-де түз эфирден көрүшөбүз. Жакшы туруңуздар.